Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 2 класстар үчүн. Даярдаган мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакта биз тамак аш азыктарын өтөбүз балдар. Дам болбосо нан болбойт. Нан болбосо жан болбойт дейт. Мынакей бул макалды эсиңерге сактап калгыла балдар. Чындыгында ошондой. Эгин болбосо ун кайдан болуп, нан кайдан болмок эле? Нан жебесек, кайдан биз аман болмок элек деген маанини түшүндүрүп жатат балдар. Биздин курсагыбыз ток болсо, маанайыбыз ачык, жакшы жашоодо жашайбыз. Анда бүгүнкү сабактын максаты тамак аш азыктарынын кыргызча аталыштарын билесиңер, күнүмдүк кебиңерде жаңы сөздөрдү колдоно аласыңар, азыктарды туура пайдаланганга тарбияланасыңар балдар. Анда дептер китептерибизди алып чыгып, бүгүнкү сабакты жазып баштадык. Бүгүнкү датаны жазабыз. 3 айынын 11-и. Класс иши тамак аш азыктары. Дептериңерге жазгыла балдар. Тамак аш азыктарына эмнелер кирет? Мынакей балдар. Биз күнүмдүк турмушта колдонуп жүрүүчү, курсагыбыздын камын ойлоп, күнүгө тамак жеп, чай ичип, курсагыбызды тойгузуп, дени сак жашоодо жашоо үчүн биз тамак аш азыктарын күнүгө колдонобуз. Нан. Бул нансыз биз эч нерсени элестете албайбыз. Бизде эң улуу тамактардын бири бул нан болуп кирет. Сөзсүз түрдө нан менен чай дагы, тамак дагы жейбиз балдар. Нанды тебелебиш керек, аны биз жакшы билебиз. Нанды ыргытпаш керек, нанды эч убакта коргулбаш керек балдар. Туз. Тузсуз биздин тамагыбыздын даамы, наныбыздын даамы чыкпайт балдар. Сөзсүз түрдө туз бизге зарыл азыктардын бири. Тузду дагы жерге төкпөйбүз, тебелебейбиз балдар. Кант. Кумшекер. Бүгүнкү күндө биз кант, кумшекерсиз эмне кылбай калдык? Чай ичпей калдык. Компот ичпейбиз. Мынакей. Илгери кант, кумшекерсиз жашай беришкен. Бирок биз заманга жараша бүгүнкү күндө кант, кумшекерсиз чай ичпейбиз. Бул дагы биздин күнүмдүк тамак аш азыктарынын эң керектүү азыктары. Un. Un бул эң зарыл тамак аш азыктары. Un бул эмнеден жасалат балдар? Буудайдан жасалат балдар. Буудайды тегирменге алып барып, un кылып чыгарып, биз нан жасайбыз, камыр жасайбыз, манты жасайбыз, булочка жасайбыз, ундан көп нерсе жасайбыз балдар. Ошондуктан биз унду күнүмдүк турмушта абдан көп колдонобуз. Күрүч. Күрүч дагы биздин күнүмдүк жашообузда колдонуучу азыктардын бири. Күрүчтөн биз тамак жасап ичебиз, каша жасайбыз балдар. Сүт. Сүт эртең менен сөзсүз түрдө биз сүт ичебиз балдар. Сүт бул уйдан саалып алынат, балдар. Сүттүн негизинде май жасалат, каймак жасалат, быштак жасалат. Мынакей балдар. Биздин күнүмдүк керектүү азык тамак аштарыбыз. Каймак, быштак. Силер бул кыргызча аталыштарын эсиңерден чыгарбашыңар керек. Сметана орусчасы, кыргызчасы каймак. Творог орусчасы, кыргызчасы быштак балдар. Эт, балык. Булар дагы бизге
эң керектүү азыктардын бири, балдар. Этсиз биз тамак жебейбиз. Балык бул адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу, Балыкты көп жесек эс тутумубуз жакшырат, көрүүбүз жакшы өнүгүп өсөт, балдар. Жумуртка, бал, буларда дагы күчтүү калориялар бар, балдар. Жумуртканы тооктойт, балдар. Тооктон алабыз, балды арыдан алабыз. Балды күнүгө эртең менен муздак жылымык сууга кошуп ичип койсок, бул биздин кан айлануу системабыз жакшы иштеп, биз сергек жүрөбүз, балдар. Эми, балдар, жаңы сөздөрдү эсиңерге тутуп, диалог түзгөнгө жардам берет. Канча турат? Сколько стоит? 1 килограмм. Килограмм. Азык-түлүк дүкөнү. Продовольственный магазин. Сүт азыктары. Молочные продукты. Өсүмдүк майы. Растительное масло. Бериңизчи. Дайте, пожалуйста. Мына алыңыз. Вот, возьмите. Мынакей, балдар, ушул жаңы сөздөрдү жаттагыла. Азыр мен нан. Бул нан жөнүндө кыскача 1-2 сөз айтып кетейин. Нан адамдын негизги тамагы. Анын түрү көп. Ал буудайдан, кара буудайдан жасалат. Нанды баалаш керек. Нанды эч качан жерге таштап тебелебеш керек, балдар. Нанды эч убакта коргулбаш керек. Нан бул биздин улуу тамагыбыздын бири, балдар. Көрдүңөрбү? Нандардын түрлөрү көп, балдар. Бизде тандыр нан, бөлкө нан деп, бизде нандардын түрлөрү көп. Кара нан, ак нан деп түрү менен сатышат. Силер, балдар, бүгүнкү күндөн баштап нанды эч убакта жерге таштап, жерден нанды көрүп калсаңар, аны сөзсүз түрдө өйдө алып койгула, балдар. Тебелендиде калбаш керек. Өйдө коюп койсоңор, чымчыктар, иттер келип жеп кетет, балдар. Үйгө тапшырма, балдар. Экинчи көнүгүүдөгү диалогду окуйсуңар. Силер дагы бүгүнкү тамак аш азыктарын пайдаланып, диалог түзүп, жазып келесиңер, балдар. Анда эмесе, балдар, сабак бүттү. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.